Эң кеңири тараган сөөк оорулары. Сөөктөр өлүүчү жана кайра жаралуучу сөөк клеткаларынан турган тирүү ткандар. Негизи болжол менен ар 10 жылда денебиздеги сөөктөр толугу менен жаңыланып турат. Денебиздеги эң катаал түзүлүш болгон жана көптөгөн функцияларды аткарган 206 сөөк бар. Булчуңдар менен бирге сөөк системасы кыймылга, башкача айтканда так жана координацияланган кыймылдарды ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары мээ, өпкө же жүрөк сыяктуу маанилүү органдарды коргоо жоопкерчилигине ээ. Эмне үчүн сөөктөр ооруйт? Сөөктөр күчтүү жана чыдамкай түзүлүштөргө карабастан дагы эле тирүү ткан. Башкача айтканда анатомиясында же физиологиясында бузулууларга дуушар болушат. Сөөк клеткаларынын калыбына келүү ылдамдыгына, алардын катуулугуна, өсүшүнө жана башкаларга таасир эткен ар кандай жагдай алардын иштешин бузушу мүмкүн. Бул дененин бүтүндөй ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөргө алып келет. Сөөк ооруларынын өөрчүшүнүн башка себептери генетикалык бузулуулар, инфекциялар, патогендер сөөктөрдү колониялаштырылышы мүмкүн. Шишиктердин пайда болушу, тамактануу жетишсиздиги, зат алмашуу бузулушу, гормоналдык проблемалар. Остеопороз. Остеопороз бул сөөк оорусу. Анда сөөк массасы калыбына келгенге караганда тезирээк жоголот. Бул сөөктөрдүн тыгыздыгын азайтып, аларды алсыратат. Бул өнүккөн куракка мүнөздүү оору. Сөөктүн тыгыздыгынын жоголушу сөөктөрдү барган сайын мурт кылат. Андыктан кичине кулап же жеңил соккуларда алар сынып кетиши мүмкүн. Көбүнчө жамбаш, билек жана омуртка сөөктөрү жабыркайт. Акромегалия. Акромегалия сөөктөрдүн анормалдуу өсүшүн алып келүүчү сөөк оорусу. Бул гормоналдык көйгөйдөн улам пайда болот. Анда гипофиз чоң бойго жеткенде чоң көлөмдө өсүү гормонун өндүрөт. Жогоруда айтылган көрүнүштөрдөн тышкары төмөнкү симптомдорду пайда кылат. Булчуңдардын алсыздыгы, теринин нормадан калыңдыгы, ашыкча тердөө, баштын оорушу, катуу жана олуттуу үн, эректилдик дисфункция көрүү проблемалары. Маселен, гипертония, кант диабети, жүрөк кан тамыр оорулары сыяктуу ден соолуктун олуттуу бузулушуна алып келиши мүмкүн. Рахит. Рахит балдарга мүнөздүү сөөк оорусу. Д витамини жетишсиздигинен сөөктөр алсырайт. Рахиттин белгилери булчуңдардын алсыздыгы, өсүшүнүн артта калышы, сөөктөрдүн оорушу, айрыкча омуртка, жамбаш жана буттун, төс сөөгүнүн проекциясы, билектин жана томуктун чоңоюшу. Остеомаляция. Остеомаляция Д витамининин жетишсиздигинен пайда болгон сөөк оорусу. Бул сөөктөрдүн жумшарышына алып келет. Витамин жетишсиз болгондуктан сөөктөр кальцийди сиңире албайт жана күчтүү бойдон калбайт. Мунун себеби көбүнчө генетикалык келип чыккан метаболикалык көйгөйлөрдөн улам келип чыкканы менен көбүнчө диета менен байланышкан көйгөйлөрдөн улам пайда болгон Д витамининин жетишсиздиги. Симптомдорго ар кандай сөөктөрдүн сынышына, булчуңдардын алсыздыгына, сөөктөрдүн оорушуна, учтарындагы карышууга, ооздо, колдоого жана буттарда уюп калуу кирет. Сөөк сыныктары. Сөөк сыныгы сөөктүн сынуусу. Бул биз көргөн оорулардан келип чыгышы мүмкүн, бирок бул дени сак адамдардагы белгилүү бир травмадан улам болушу мүмкүн. Кулоо, катуу соккулар, кырсыктар бул жагдайлардын баары сөөктөргө зыян келтириши мүмкүн. Булак, апта. Сөөк оорусунун негизги жети себеби. Сөөк же болбосо муундардын оорусу көптөгөн адамдарды ойлондуруп келет. Биздин сөөктөрүбүз эмне себептен кандай учурда ооруйт? Бул тууралуу жооп бермекчибиз. Арийне сөөк оорусун толугу менен айыктыруу мүмкүн эмес, бирок оорунун алдын алып, бир аз болсо да ооруну басаңдатууга болот. Тукум куучулук. Эгерде сиздин ата-энеңиз жаш кезинде сөөктөрү ооруган болсо, анда ал нерсе дагы сизде 40% кайталана тургандыгын адистер айтышат. Жаш өзгөчөлүк. Адамдардын жашы өткөн сайын кальций витамини жетишпей сөөк оорусу пайда болот экен. Башкача айтканда, карыган сайын организмде витаминдер азайып, сөөктөрдүн жукаруусуна алып келет. Андыктан адистер 40 жаштан өткөндө кальций витаминдерин ичүүнү сунуштайт. Жыныстык өзгөчөлүккө жараша. Эркекке караганда аялдар сөөк оорусуна көп кабылат. Ал анткени аялдарда гормоналдык өзгөрүүгө жараша. Мисалга, төрөттөн кийин, төрөгөн соң аялдардын көпчүлүгү организминдеги витаминин балагап кетет. Ошол учурда да аялдар түрдүү витаминдерди колдонуусун адистер эскертет. Ар түрдүү травмалар. Мындай абалга көпчүлүк учурда спорт менен машыккан адамдар кабылат. Анткени алар сөөктөрүнө дайыма күч келтирип келишет. Инфекция. Муун жана сөөк ооруларынын бирден бир себеби бул инфекцияга кабылуу. Тагыраак айтканда, организмдеги канга инфекция пайда болгон учурдан баштап сиздин сөөгүңүздү сыздатып, оорутуп баштайт. Муну менен бирге ичеги оорулары, жатындагы инфекциялар себеп болмокчу. Ашыкча салмактуулук. Ашыкча салмактуулук дагы муун ооруларын пайда кылат. Туура эмес тамактануу.
Мисалга күнүмдүк рационго майлуу балык, этти жана туздуу нерселерди колдонгондор кабылат. Ага отурбай спирт ичимдиктерин көп колдонгондор дагы сөөк оорусу менен жабыркагандыгын адистер эскертет. Сөөк оорусунун алдын алуу. Эгерде сиз сөөк оорусуна кабылып жүрсөңүз, анда сүзүү, велосипед тебүү, спорттун түрлөрү сизге жардамга келет. Ал анткени бул жол аркылуу сиз ден соолугуңузду бекемдеп, кан айлануу системасын жакшырта аласыз. Булак барометр kg. Тизем, бүгүлбөй, калды, кантем. Суук түшкөнү өнөкөт, муун жана сөөк оорулары кайра кармап, айрымдарында күч алып жаткан мезгил. Бул себептен Супер kg окурмандардан редакциясына келген суроолорго жооп алган. Көпчүлүк суроолор ревматологко болгон суроолор түзгөн. Суроолорго Бишкектин номер 1 клиникалык ооруканасынын ревматолог дарыгери Динара Амиракулова жооп берген. Сол таманым уюп чымырап көп баса албайм. 2 жылга жакындап калды. Оң бутумдун таманы уюп чымырап ооруйт. Көпкө баса албай, улам бир жерге токтойм. Анткени чыдатпай ооруп кетет. Тааныштарым мындай ооруну ревматологдор дарылайт дешти. Менин оорумдун диагнозу кандай болушу мүмкүн? Таза айыгууга болобу деп суроо салган. Сиз ревматологко кайрылып текшерүүлүүдөн өтүшүңүз керек. Сүрөттөп жазган баяндооңузга караганда, сизде таман апоневрозити же согончок энтезити дарты болушу мүмкүн. Маселе таманыңызда эле эмес, белиңизде да болушу ыктымал. Врач текшерүүдөн кийин дарылануу ыкмаларын сунуштайт. Колум сууга салдырбай какшап ооруйт. Менин 2 колум тең, муздак сууга салсам эле какшап ооруйт. Колумдун манжаларынын муундарында дөмпөктөр бар. Колдун башы менен билегимдин кошулган жериндеги муундар ооруйт. Бул эмне болгон оору? Бул нерсе муздак сууга колду көп салып, иш кылып, кирди да суукта муздак сууга чайкагандан болдубу деп ойлоп жатам деп суроо салган. Сиз ооруңуздун диагнозун билиш үчүн ревматологко кайрылууңуз кажет. Сиздин баяндооңузга караганда сыягы артроз, остеопороз башталып жатат. Ревматолог дарыгерге текшерилип, ревмотест анализин тапшырып, манжаларды рентген аппаратына тарттырышыңыз кажет. Анализдердин жыйынтыгына жараша врач дарыланууну сунуштайт. Мындан тышкары кальций каражаты менен ДЗ витаминин иче баштооңуз керек. Алардын дозасын врач анализдин жыйынтыгына жана жашыңызга жараша тактап жазып берет. Тизем бүгүлбөй калды. Былтыртан бери бир тизем бүгүлбөй калды. Басканда өзгөчө тепкичтерге чыкканда кийин тизем шишип кетет. Бул эмнеси? Кимге текшерилип дарыланам. Сиз ооруңуздун диагнозун тактатуу үчүн ревматологко врачка кайрылууңуз керек. Диагноз үчүн ревмот тест тапшырып, тизем муунун УЗИден өткөрүү керектелет. Алардын жыйынтыгына карап врач дарылануу ыкмаларын сунуштайт. Сиздин баяндооңузга караганда артроз оорусу башталып жатат. Врачка кайрылганга чейин эластикалык бинт менен таңып, сезгенүүнү кетирүүчү дары майлардын бирин сүйкөп турууну сунуштайм. Ийин артрозун кантип айыктырат? Мага врачтар июль айында ийин муундардын артрозу деген диагноз коюшкан, бирок ооруканага жатып дарылана элекмин. Өзгөчө түндө оорутат. Бул ооруга эмнелер жеткизет? Биротоло айыктырууга мүмкүнбү? Ийин артрозу көп кездешүүчү оорулардын бири, анткени ийинге көп күч түшөт. Сыягы сиз ийинге көп күч келтирүү менен сезгентип алгансыз. Ревматологко текшерилсеңиз, хондропротектор сезгенүүгө каршы дары-дармек, анын ичинде дары май, физио дарылоо, ден соолук чыңдоочу көнүгүүлөрдү массаж жазып берет. Эми ал ооруган ийиндерди аяп күч келтирбешиңиз керек. Дары майларды өз алдынча сүйкөй берсе болобу? Айылда апам, чоң апамда ар кимдин укканы боюнча эле дары майларды алып сүйкөнө беришет. Анткени күн бүркөлгөндө, анан күн сууктап баштагандан тартып, кол буттарыбыздын муздап, какшап ооруганы башталды дешет. Ошентип алар уккандары боюнча эле төмөнкүлөрдүн бирин алдырып шубана башташат. Кетанал дары майы же креми, диклофенак дары майы же креми, гелдерден фастум, беструм, долгит дары майлардын артофен же аэрталда. Буларды текшерилбей туруп колдонуунун зыяны жокпу? Анын үстүнө аталгандар дарыканада рецептсиз эле сатылат. Негизи кайсынысы кайсы ооруда жардам берет? Врач сунуштамайынча дары май, дары кремдерди өз алдынча колдонбоо керек. Сиз жазган дары май, крем, гелдер сезгенүүгө каршы, ысытуучу жана оорутууну басуучу каражаттар. Көбүнчө артроз, артрит тартында колдонулат. Булак Супер kg.